Саламатсызбы? Этнокушлук боюнчабы? Башында чайхана ачкан элек. Азыр деле иштетип келе жатабыз. Чайхана той деген. Ошол чайхананы алып барып иштеп келе жатканда идея келди. Ошо этно форматта алып кетүү боюнча. Себеби боз үйлөрдү койдук. Боз үйлөрдө ошо нукура кыргыз даамдарын тартуулайлык дедик элибизге. Анан көп чет жактан келген чет элдик жарандарыбыз аябай кызыгуу менен кабыл алышат. Боз үйдүн ичин көрүшөт. Анан баягы нукура кыргыз даамдарын ошо кийип андан таанышат, сүрөткө түшүшөт. Анан ошол жактан ушу бизге ушундай бир жаңы ой пайда болуп, ушул этно фуршет той деп кызмат көрсөтүп келе жатабыз. Бизге азыр негизи Ысык Көл областына жакшы кызмат кылып көрсөтүп келе жатабыз, Ысык Көл областу боюнча. Анан чет жактан деле башка региондон, мисалы үчүн өткөндө Кочкордон, Бишкектен заказ түштү. Бирок биздин баягы жетишип ал жакка азыр барганга кичине мүмкүнчүлүгүбүз чектелип болуп жаткандыктан азыр ал жактарга бара албай жатабыз. Ушул шаарыбыздын тегерегинде эле Чолпон ата, Боз Терийге көп барабыз. Анан баягы Барскоон айылдарына чейин, Тоңго чейин барып каттап келатабыз, буюрса кызматыбызды көрсөтүп.